Азыр мен сіздерді баштағаныңыздары бұл 15 минут болды. 5 минуттың ішінде жоққа шығарып қойдыңар ба? Мен сунушумду. Biz голоско koyu elekmiz Bayke. Tutamadı. Biz жаңы başladık kadar. Sizin sunuşunuzu okup verdim. Iki sunuş düşkön. Iki sunuşten okuduk. Bugünkü kayra kaytıp gelgen boyunca soru cevaplar yok, reglament boyunca. Bunu sunuş menen gana депутаттардын көпчүлүгүн чечебиz. Жанагы Алимбеков сунуш кылганды ошолордун өткөрөйүн деп атасыңарбы? Эмнени? Я что-то не понял. Biz өзүбүздүн комитеттин решениясын четке кагып койдук го. Биринчи решениябызды. Кайтып келдик да. Экинчи жокудан кайра кайтарбадык беле. Азыр эки сунуш, сиздин сунушуңуз мына кагаз түрүндө бар. Козуевдин сунушу бар. Азыр эки сунушту гана мен тиги голоско коем, добушка. Сунушка, ол добушка коердун алдынан жакшылап обсуждение кылалы. Азыр кайсы теманы обсуждать этип атабыз? Биринчи теманы. Асылдуулугу төмөн. 309 жок бул жерде. Жана кодекске киргизген өзгөртүүлөрдү ошону Малопродуктивный жер боюнча, жайыттардын мыйзамы боюнча. Жайыттардын мыйзамы боюнча. Да. Бактарак тийгөө берет деп. Мы уже столько раз это обсуждали. Өткөндө четке кактык эле. Менин жана сессияда жоктугумду пайдаланып туруп, кайра кайтарып берипсиңер. Вот. Анан кийин бул жерде Алимбековдун эмесин уктум. Комитетте. Эмне бир депутаттын артынан эле ошондой кылат. Жок, кечеси жыйында көрдүңөр. Настоящий эл ошол жерде болду. Силердин баягы, силердин эмес, конечно. Дежурный фермерлер, дежурный ассоциациялар, алар деле эмес. Алар могуга кызыктар, көпөстөр ушул измененияларга. А настоящий элди кече өзүңүз көрдүңүз пятница күнү. Мына катышкандар бардыгы көрдү. Баары каршы. Эмне үчүн биз бардыгын упорно ошону проталкивать этип атабыз. Мага түшүнүксүз. Баардыгыңар түшүнүп турасыңар, что жакшы эмес экенин. Анан кийин жанагы эмеге жайыттар законуна жанагы малопродуктивный деген понятияны киргизиш, бул конституцияга жазылган жайыттар менен токойлорду приватизация кылганга болбойт деген запретти обход кылган эле киргизип атат. Муну определенный саясий күчтөр. Ал саясий күчтөрдүн артында кандай кызыкчылыктар, эмне мотивтери бар? Эч ким разбираться эткен жок. Анан кийин жанагы запреттерди жер кодексине, конституцияга бекеринен киргизген эмес. Муну легендарный парламент киргизген. Ал жерде мен деген эң атактуу кишилер отурган ал жерде. Алар жинди болгон эмес. Ошо окшон көпөстөрдөн кыргыздын мүлкүнү, Кыргызстан жерини сактап калыш үчүн ошолорду киргизген. Это механизм безопасности, обеспечения нашего суверенитета. Это механизм защиты биздин коопсуздугубуздун, улуттук коопсуздугубуздун механизми бул. Азыр бул кандайдыр бир күчтөр ошол механизмди сындырганга аракет кылып ататтар. Неужели это непонятно? Эмнеге упорно ушуну өткөргөнү жатабыз? Эмнеге? Азыр деле мен түшүнүп турам, ушуну өткөрөбүз деп атасыңар. Ушуну өткөрөбүз деп атасың. Мен только түшүнбөйм, эмнен ошончо элди угуп, кантип эме кыласыңар? Өткөндө сиз өзүңүз айттык. Биз аны четке кактык деп айттыңыз. Ошол жерде элге. Айтканыңыз жок да берге келип туруп, кайрадан карайбыз, аны кайтарылып келди деп айтпадыңыз да ошол жерде. Четке кактык деп жалган эмердин дополнительный бербедиңиз да, толугу менен бербедиңиз информацияны. Мен ошол жерден чыкканым жок сизди уят кылбайын деп. Эмнеге мынтип атабыз? Эмне кызыкчылык бар? Кимдин кызыкчылыгы берди? Мен өткөндө деле айттым, берде, конечно, может, мен
планканы чересчур жогору коюп койгондурмун, жана глобальный системадан бияка келип атат деп. Көбү түшүнбөй калгандыр, возможно. Но бул азыр бул кылып аткан ишибиз мына жайыттарга непродуктивный деген түшүнүктү киргизип, анан кийин жанагы кодекске дагы ошондой эле түшүнүктү киргизип, 309 силер айтып атасыңар байланыш. Бардыңар түшүнүп турасыңар, что 309 менен түздөн түз байланыш экен бул эмелерди. Түздөн түз байланыш экен. 309 незаконный экенин да бардыңар түшүнүп турасыңар. Ошол жерде жанагы бывший министр ким эле? Тилек фамилиясы эсиме чыгып турат. Ошол жерде айтты го. Biz уже Ген прокуратурага бердик. Мондай статья менен иш козгосун 309'du түртүп аткан адамдарга деп. Неужели непонятно? Ошолдордон кийин дагы силер ушуну кылып атасыңар. Бардыгы бир пакет бул. Муну мен сразу эле айтып коеюн, дагы бир жолу айтып коеюн. Бул изменениялар менен, бул жанагы жайыттын законуга, кодекске киргизип аткан изменениялар менен биздин Кыргызстандын жайыттарыны, токойлоруну сатыкка даярдап атат булар бардыгы. Бүгүн эмес, эрте эмес. 5 жылдан кийин, 15 жылдан кийин, бирок сатыкка даярдап атат. Инвестиция привлекает этебиз деген шылтоо менен сатыкка даярдап атат. Биз муну менен жанагы биздин өзүбүздүн суверенитетибизге, улуттук, мамлекеттик коопсуздугубузга балта тамырына балта чабып атабыз азыр. Неужели это непонятно? Какылдап айтса дагы түшүнбөйсүңөрбү? Муну качан токтотобуз? Берге эмне келдик берге? Бул азыр бул кылып аткан ишибиз чынын айтсам чыккынчылык менен чектелип турат. Чыккынчылыкка жакын болуп турат. Эгер ушул измененияларды колдоп бере турган болсок, чыккынчы болуп чыгарабыз элдин көзүндө. Эмнеге мындай кылып атабыз? Ким бизди түртүп атат? И самое главное, муну президенттин атынан түртүп атасыз. Жанагы күчтөр. Президенттин атынан, президентти подставлять этип атат. Бүгүнкү күндө ошондуктан эл ойлоп атат, значит, бул артында президент кызыктарды в конечном итоге президентти жаман көргүзүп ататтар. Айланайындар. Азыр маус Украина болуп аткан согуштун аркасынан азыр бүт мигранттар кайтып келип атат бияка. Потому что там бесполезно стало. Мало того, что там уже жанагы алган айлыктары эчтеке болбой калды. Еще армияга алып кетип ататтар алдар, зордоп. Ошондуктан барды качып атат. Жакында 70% кайтып келет, вакыттуу болсо дагы. А биздин экономический состояниябыз кандай болуп атат? Аны эске албайсыңарбы? Биз и так социальная напряженность политическая в стране. Вы же еще больше напрягаете. И самое главное, президентке бүт бардын жамандыкты көргөзүп атпайсыңар, ошого подставлять этип президентти. Эмнени көздөп атасыңар? Төңкөрүш болсун бу дагы бир. Ел дагы толкунданып чыксынбы? Айтпадыбы кече эле ел? Бардык айтты. Силер көзүңөрдү ачкыла, толкундатып элди көп ойнобогула элдин кыжыры менен деп. Эмнеге мындай кыласыңар? Ошону жакшылап эме кылыңыздар. Азыр, конечно, анандай деп нары бери айлантып бар турду демагогияны ганайет этип туруп өткөргөнгө аракет кыласыңар. Возможно, өткөрүп коесуңар. Но бирок эл көрсүн ким экен, ким экенин. Кийин азыр болбосо кийин жоопко тартыласыңар бардыңар. Себеби бул чыккынчылык менен кийин жоопко тартыласыңар. Неужели собственно жөн эле ради вот самосохранение деген дагы мындай ойлонбойсуңарбы? Эмне кызыкчылыктарды кылып атасыңар? Эмне кызыкчылыгыңар силерде? Ар бириңерде эмне кызыкчылыгыңар бар? Бул мындай болбойт. Азыр мен Алимбековдун вообще мен түшүнбөй атам мунун позициясыны. Түшүнбөй атам бул биздин депутаттын. Рахмат.